Алматы облусунда Казакстандын жамбы атуу боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алдында өнөрлөрүн арттырууда. Мелдеште өлкө намысын 4 спортчу көрсөтөт. Алардын бири Түркистан облусунун тургуну Батыр Бексаут. Ал улуттук курама командасынын бардык мүчөлөрүнүн жаш, бирок ал сыймыктана турган нерсе бар. Өткөн жылы жигит Монголияда өткөн дүйнө чемпионатында алтын медальга ээ болгон. Ошондой эле башка эл аралык мелдештерге катышкан. Баарыбыз салып дайындалып жатырк. Колубуздан келишинче даярдануудабыз. 5 дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна болгон жоопкерчилик чоң жарыш экенин баарыбыз сезип жатабыз. Биз чемпион болууну, Казакстандын желегин көтөрүүнү жана өлкөнүн гимни жаңырышын кыялданабыз. Аспан астында шыркатсак деген арманыбыз бар. Спортчулар мыкты формада жана мелдешке толук даяр экендиктерин моюнга алышат. Азыр алардын ар бир сааты белгиленген. Түшкү тамакка чейин физикалык машыгуу, андан кийин ат минүү. Мындай жогорку ритм башкы машыктыруучунун айтымында спорттун ушул түрүндөгү атаандаштыктын жогорку деңгээлине байланыштуу. Көчмөндөр оюнун айтып кетсек, азыркы таңда биздин акпаратыбыз боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 27 өлкөдөн 80ге жуук спортчу катышат. Мелдештер абдан кызыктуу болот. Бул спорт башка мамлекеттерде да абдан өнүккөн. Рейтингдеги упайлар боюнча биздин жаачылар алдыңкы 10дукка кирет деп айта алабыз. Азыркы таңда рейтинг боюнча 10дуктун арасына кирет деп айта аламыз.